Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалымат борборунда адаттагыдай эле брифинг берип жатабыз. Бул жолу бизге саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев суроолорубузга жооп бермекчи. Ал эми сиздер биздин түз эфирди ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлор, кабар маалымат агенттиги, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миңгиял ФМ, Марал ФМ радиолорунан жана ЛТРдин ютубтагы каналынан, ошондой эле Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтүнүн социальное правительство 1 радионун баракчаларынан тааныша аласыздар. Мадам Мусаевич, анда сөз сизде, акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бир сутка ичинде жалпысынан 50 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинде Бишкек шаарынан 21 бейтап, Чүй областынан 17, Ош областынан 2 жана Жалал-Абад областынан 10 бейтап. Жалпысынан 2162 адам айыгып чыкты. Тилекке каршы 26 июнга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы жаңы учуру 250 адамдан катталды. Бишкек шаарында 105, Чүй областында 61, Ош шаарында 47, Ош областында 19, Нарын областында 1, Жалал-Абад областында 12, Ысык-Көл областында 2, Талас областында 1, жана Баткен областында 2 учур. 250 жаңы катталган учурдун 3-өө бул сырттан келгендерден, калганы 247 учур бул өлкө аймагында жугузуп алган учурлар. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 4204-кө жетти. Анын ичинде Жалал-Абад областында 269, Ош областында 429, Ош шаарында 500, Чүй областында 587, Бишкек шаарында 1552, Баткен областында 48, Нарын областында 464, Ысык-Көл областында 76, Талас областында 39 учур, Сол Илецкийден келгендер 119, Россия Федерациясы курсанттар 100, жана Кыргызстан жарандары Россиядан келген 21 учур. Бир сутка ичинде коронавирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 21 кишини түздү. Бишкек шаарынан 7, Чүй областынан 9, Ош шаарынан 3, Ош областынан 1, Талас областынан 1 кызматкер. Жалпысынан медициналык кызматкерлер арасында 669 учур катталды. Алардын ичинен бир сутканын ичинде 7 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгып, жалпысынан 403 медициналык кызматкер ооруканадан сакайып чыкты. Бүгүнкү күндө ооруканада 633 адам жатат. Анын ичинен оор абалда 46-сы, жандандыруу бөлүмүндө 10, орточо оор абалда 224, канаттандыралык абалда 363. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 4212-ни түздү. Расмий тилде Расмий тилде, эгер мүмкүн болсо. Уважаемые соотечественники, за последние сутки стационаров республики выписано 50 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Из них город Бишкек 21 случаев, Чуйской области 17 пациентов, Ошской области 2, Жалал-Абадской области 10. Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 2162 пациента. К сожалению, на 26 июня по республике зарегистрировано 250 случаев. Из них в городе Бишкек 105, Чуйской области 61, город Ош 47, Ошской области 19, Нарынской области 1 случай, Жалал-Абадской области 12, Исsyk-Кульской области 2 случая, Таласской области 1 случай и Баткенской области 2 случая. Среди новых 250 случаев 3 составило завозные, 247 контактные. В Кыргызстане всего зарегистрировано 4204 подтвержденных случая.
Из них Джалабадская область 269, Ошская область 429, город Ош 500, Чуйская область 587, город Бишкек 1552, Баткенская область 48, Нарынская область 464, Иссык-Кульская область 76, Таласская область 39. Среди прибывших из Солилецка 119, военнослужащие Российской Федерации 100, прибывшие граждане из Российской Федерации Кыргызстана 21. Среди медицинских работников за сутки зарегистрирован 21 новый случай. Из них город Бишкек 7, Чуйская область 9, город Ош 3 и Ошская область и Таласская область по одному. Общее количество медицинских работников составило 669 случаев. Всего по республике выписано с выздоровлением 403 медицинских работника. Сегодняшний день в стационаре получает лечение 633 пациента. Из них тяжелое состояние 46, 12 человек находятся в реанимации. Средней тяжести 224, удовлетворительном состоянии 363. Проведено исследование за последние сутки 4212 анализов. Мадам Мусаевич, анда суроолорго өтсөк, социалдык түйүндөрдө эл арасында кайрадан өзгөчө абал киргизилеби деген да суроону берип жатышат, анткени вирусту жуктуруп алгандардын санынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Бұл өте орчундуу суроо, кече мен айтып кеттим, бұл жерде каралат деп, кейбір маселелер боюнча. Мына премьер-министр Кубатбек Айылчиевич Бороновдун жетекчилиги астында чогулуш өтүп, бұл жерде эч кандай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кириштин кажети жок деп, бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчи, бұл мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө, же биз орусча айтканда удаленкада иштегенге, бүт сотрудниктерге, кызматкерлерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Аралыктан иштөө. Аралыкта иштөө боюнча биринчиден. Экинчиден, ушул местный госадминистрация мэрияларга, город Ош, эң негизгиси Ош шаары, Бишкек шаары мэрия, анан чоң шаарларга ошол контролду күчөтүү боюнча, бул базарларда, ошол соода түйүндөрүндө, эл көп бар жерлерде контролду күчөтүү боюнча иштер тапшырылды. Анан кийин Саламаттык сактоо министрлигине ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары менен бирге элдин арасында дагы ушул түшүндүрүү иштери боюнча, аралыкты сактоо боюнча, жана санитардык нормаларды сактоо боюнча системный иштерди күчөтүү боюнча тапшырма берилди. Эми расмийтилди ушул маалыматыңызда? Эми мен бул протокол боюнча тапшырма, ал бизде бар эле, бул чаралар, иш-чаралар бар. Шуну күчөтүү боюнча эми ар кандай штабта ар кандай тапшырма берилет, бул боюнча өтө катуу тапшырма берилди. Бул боюнча биз жооп беребиз, бул боюнча аткарылып аткан иштер боюнча маалымат берип турабыз. Мындан тышкары дагы эл арасында мындай суроо берилип жатат. Вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жаткандыгына байланыштуу ооруканаларда орундар жетиштүүбү деген суроо. Бул өтө орчундуу маселе. Кече парламентте да бул маселе көтөрүлдү. Мен айтайын дегеним, бүгүндөн баштап, бүгүн саат 9-дан баштап куратология биз айтып атабыз, Илим Изилдөө институтунда биз жаңы корпусту даярдадык. Бул внебольничный пневмония боюнча. Куратологияда ошол жерде бүгүндөн баштап азыр бүт 300дөн ашык керебетти даярдаган. Бүгүнкү күндөн баштап тез жардам боюнча кайрылгандар анан барып ошол жакта дарыланса болот. Экинчиден, биз айтып атабыз, мына кече мен тактап кетейин, 335 деп айтсам, алар 335 бүт эле орун барбы деп, мен айтканым Бишкекте бул ковид тастыкталган жарандар үчүн 335 орун деп айттым. Анын ичинен негизинен мына инфекциялык республикалык клиникалык ооруканада 204 орунга ылайыкталган. Кыргыз-түрк
Достук ооруканасында 71 орынга ылайыкталган, жана 6-чы клиникалык шаардык ооруканада 60 орынга ылайыкталган. Бул тастыкталган боюнча. Анан дагы бир өзгөчөлүк, мына бүгүндөн баштап биз Gen Expert методу боюнча ушул ПЦ методу боюнча ковид, эгерде ковидти тастыктоо боюнча жаңы ыкма кирип атат лаборатория. Эгер уруксат болсо мен айтып кетейин, бул жерде мына 2 аппарат Gen Expert, бул улуттук референс лабораториясы улуттук фтизиатрия борборунда коюлат дагы, ал бүгүндөн баштап иштей баштайт. Ал жерде биз 1 сааттын ичинде 8 адамдан анализ алынат. Бул жерде дагы бир нерсе 99%га чейин бул жерде аныкталганы или погрешность деп эсептейбиз. Анан кийин эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бул коюлган жок? Себеби ал жерде Gen Expert платформасы боюнча аппараттар бар эле. Ал негизинен бул кургак учукту тактоого, анан кийин бул рифампицинге устойчивостьту тактоого арналган эле. Бирок биз ыраазычылык билдиребиз, Проондун жардамы менен картридждер алынып келинди. Картридждер ошол түштү. Мына бүгүнкү күндө 6550 картридж бар. Ал 6550 адамды камтыса болот. Бул 1 сааттын ичинде анализдин результаты чыгат. Анан кийин бизде бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Дагы глобалдык фонддун эсебинен 50 000 картриджди алалы деп туруп, бул биринчиден биз тезирээк аныктайбыз, экинчиден биз фильтр түзөбүз. Улуттук фтизиатрия борборунда ошол жерде фильтр болот дагы. Тастыкталгандарды мен жанагы айткан ооруканаларга тастыкталбай, эгерде клиникалык симптому боло турган болсо, аны биз бүгүнкү күндө мына куратологияны айтып кеттим. Анан кийин мына 1-чи больницанын базасында дагы биз атайы корпусту ачып атабыз. Ал жерде дагы 1-чи ооруканада ошол эгер внебольничный пневмония боло турган болсо, алар дарыланса болот. Эгер мүмкүн болсо, Gen Expert боюнча расмий тилде дагы маалымат берип койбойсуздарбы? Уважаемые коллеги, я скажу, новый метод Gen Expert, но до этого было. В основном оно проверяло выявление на туберкулез и чувствительность рифампицину. Мы, значит, в результате переговоров и результаты, значит, международными организациями мы приобрели 6550 картриджей, которые могут определить не только на туберкулез и выявление на COVID-19. Это прообраз ПЦР-анализа. И здесь в течение 1 часа можно определить 8 человек. Я говорю, точность анализов, это погрешность 1%, точность анализов составляет 99%. Это значит, на базе национальной референс-лаборатории будут проводиться эти анализы. В течение часа можно проходить 8 человек, и мы как фильтр сделаем вот национальной референс-лаборатории. Если есть подтвержденные случаи COVID, тогда будем госпитализировать те учреждения РКИП, Республиканская клиническая инфекционная больница, 6-я больница, я имею в виду город Бишкек, и больница кыргызско-турецкой дружбы. А если, значит, не подтвердится, если есть клинические симптомы, мы в зависимости от этого, значит, направим в другие учреждения. Воспользуясь моментом, действительно у нас были проблемы местами внебольничной пневмонии. Вот с сегодняшнего дня, значит, с утра начал работать, значит, в институте курортологии начался прием больных внебольничной пневмонии. Там более 300 коек мы рассчитали. Кроме того, мы готовим городскую клиническую больницу номер 1 корпус для госпитализации и лечения тех больных, которые имеют внебольничную пневмонию. Рахмат маалыматыңызга. Урматтуу мекендештер, сиздер брифингти ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, Кабар маалымат агенттигинен, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Миңги ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан уктуңуздар. Мындан тышкары ЛТР ютубтагы каналынан, ошондой эле Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радио баракчаларынан тааныша алдыңыздар.